Жаратканга мактоолор, пайгамбарыбызга салам салаваттар болсун. Жанакы роликтерде эскерилгендей, же кайгырышыбызды билбейбиз, же эртең айт кирип келе жатат деп кубанычыбызды билбей турган абалда турабыз. Кантса деле мына ошол саналуу гана күндөр артта калды. Мына ошол артта калган ыйык Рамазан айынын күндөрүндө бир талай жакшылыктарга, сооптуу иштерге күбө болдук. Сооптуу иштердегидей кайсыл эле мечитте болбосун, катмы таравилер, ким эле болбосун колунда Куран кармап, Куран катмы түшүрүп олтурганын, ифтарлыктарды, зекеттерди таратылып жатканын, мына ошондой жакшылыктарга күбө болуп келдик. Мындан ары дагы мына ошол көнүккөн адатыбыз кийинки Рамазан айына чейин дем күч болуп, Кудай Таала кийинки Рамазан ыйык ороза айларын баарыбызга, элибизге насип кылып жеткирген болсун. Адатта айт дегидей араб тилиндеги аада деген сөздөн келип чыккан сыңары, мына ошол кайра-кайра кайталанып туруучу дегидей Кудай Таала мына ошол Рамазан айынын улук күндөрүнү жашообузда көптөгөн жылдары элибиз менен аманчылыкта, эсенчиликте тосушту Кудайым насип кылган болсун. Кирип келген орозо айт жалпы элибизге куттуу, берекелүү болсун. Жакшылыкты утурлай, ананда жакшылыктын артынан айтылган бата тилектер түздөн түз кабыл болот дегидей, Кудай Таала баарыбыздын жакшы арзуу тилектерибизди кабыл алып, элибизге, жерибизге дагы да болсо тынчылыгын, аманчылыгын, береке кутун жаадырган болсун. Дагы бир жолу айтыңыздар маарек болсун.